Усовершенствование механизмов для развития. 2015 жылы башталган долбоордун экинчи бөлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылууда. Анын алкагында адвокаттардын мамлекеттик реестри түзүлдү. Жарандар андан жактоочулар тууралуу толук маалымат ала алышат. Мында сырткары мыйзам актылары боюнча маалыматтар камтылган атайын базада иштелип чыккан. Өтө жемиштүү болду. Себеби мисалы үчүн ошол 18 жылга алсак биздин ошол колдонуучулар, ошол базанын колдонуучулары bir 5000'den ашык болсун, бүгүнкү күндө 5 миллионго жетти. Азыркы учурда ал базадагы модернизация иштери жүрүп жатат. Жөнөкөйлөштүрүү, ченен укук актылардын кеңейтүү. Азыркы учурда бүгүнкү күндө 150 миңге жакын ченемдик укуктуу актылар бар. Разрабатывались планы и стратегии развития. Кыргыз Республикасындагы мыйзам үстөмдүгү программасы сот жана сот аткаруу тутумун, прокуратуранын ишмердигин жакшыртууга багытталган. Анын алкагында судьяларды окутуу долбоору да ишке ашырылды. Бизге технически да поддержка болгон бул тараптан. Азыркы учурда мен айтсам 200 мероприятиялар өткөн болчу. Национальная школа магистратуры Франция деп коет. Ошол дагы биз дагы руководстводан тышкары биздин кызматкерлер да барып келишти. Большое достижение — это наша поддержка. Долбоордун жыйынтыктары байкалууда. Кыргызстанда мыкты адистер жетиштүү, бирок билимди өркүндөтүү токтоп калбашы керек. Аткарылып жаткан иштердин баары өлкөдө сот адилеттүүлүгүн, мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылууга багытталды. Им надо было еще развивать навыки, знания. Верховенство права – индикатор демократического развития современного государства. Долбоор Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашырылып келатат. Ага катышкан тараптар программанын кийинки бөлүгүнүн багыттарын аныктап жатышат. Калугул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.